Алымкадыр Бейшеналиев эмне үчүн Садыр Жапаров абакта мойнун кескенин айтып берди. Президент Садыр Жапаровду абак жайларында өз жанын кыюуга аракет кылган. Ал жакындарынын жана балдарын кыйноолордон коргоо үчүн ушундай кадамга барууну чечкен. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Новые лица гезитине берген маегинде билдирди. Бардык чындыкты Садыр Нуркожоевич гана билет. Мен келип эмне болгонун сурадым. Ал мага мен абдан чарчадым. Балдарым, туугандарым, досторум баары кыйналууда. Бирок жардам бере албайм. Аларга жардам берүү үчүн мен өлгүм келди. Мен өлсөм балдарымды тынч коюшат деп ойлогом, деп эскерет министр. Алымкадыр Бейшеналиев ошол күндөрү Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнө барганын айтты. Анын айтымында бир туугандары менен уулун таанууга мүмкүн болбой калганча кыйноого алышкан. Алымкадыр Бейшеналиев Садыр Жапаров менен 2005-жылы жогорку кеңешке жаңыдан депутат болуп келгенде таанышканын айтты. Ал досторун дарылоого жардам берүү өтүнүчү менен ага кайрылган. Көп өтпөй Жапаров менен Бейшеналиевдин көз карашы дал келип, дос болуп кеткени белгилүү болду. Булак Назар Ньюс Чекитор. Тайырбек Сарпашев тилкат менен бошотулду. Күн мурун 1-май райондук соту мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин баш коргоо чарасын өзгөрттү. Ал сыртка чыкпоо тилкаты менен бошотулду. Эске сала кетсек, президенттин аппаратынын башчысы Данияр Нарымбаев, мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров УКМК тарабынан көмтөр ишине байланыштуу кармалган. 1-май райондук соту тарабынан аларга карата баш коргоо чарасы каралып, 2022-жылдын 30 январына чейин УКМКнын тергөө абагында кармоо чечими кабыл алынган. Булак Назар Ньюс Чекитор. Даараткананын ачылышына катышкан акимдин орун басары иштен алынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сокулук районунун акиминин орун басары Самаган Муркалиевди элеген кызматынан бошотуп, райондун акими Курбанбек Айтибаевга сөгүш жарыялады. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Айта кетсек, Самаган Мурсалиевдин Төмөнкү Чүй айылындагы мектеп дааратканасынын ачылышына катышып, кызыл тасма кесип жаткан сүрөтү социалдык тармактарга тарап, коомчулуктун сынына кабылган. Маалым болгондой, даараткана демөөрчүлөр тарабынан ага 2 миллиондон ашуун сом жумшалган. Эски дааратканадан айырмаланып, мында санитардык гигиеналык талаптардын баары сакталганы айтылган. Булак Марал ФМ Чекиткейжи. Матраимовдордун үй бүлөсү Африкага суу чыгарды. Африка өлкөлөрүнүн бириндеги айылда Матраимов атындагы кудук пайда болду. Бул тууралуу видеону бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпидинов өзүнүн Instagram баракчасына жүктөдү. Видеодон Матраимовдун үй бүлөсү деген жазуусу бар кудукка айыл тургундары чогулуп жана суу алып жатышканын көрүүгө болот. Булак Медиа Чекиткейжи. Казакстанда кармалды деген кыргыз жараны кайрылуу жасады. Казакстандагы массалык башталмандыкка байланыштуу кармалган Баялы Төрөгелдиев эч кандай ур токмокко алынбаганын билдирди. Бул тууралуу видео социалдык тармактарда тарады. Чымкент шаарында кармалган Баялы Төрөгелдиев азыркы учурда үйүндө. Ага эч кандай басым жана коркутуу болгон эмес. Эске сала кетсек, Акыйкатчы институту Чымкент шаарында кыргызстандык Баялы Төрөгелдиев кармалып турганын, ага медициналык жардам керек экенин айтып чыккан. Булак Назар Ньюс Чекитор. Лукашенко: Казакстандагы окуядан эң биринчи Өзбекстан сабак алыш керек. Казакстандагы окуядан эң биринчи Өзбекстан сабак алыш керек. Мындай пикирин бүгүн 10 январда Беларустун президенти Александр Лукашенко ЖККнун өлкө башчыларынын онлайн саммитинде билдирди. Анын айтымында, ЖКК өлкөлөрү коопсуздукту күчтөндүрүү зарыл. Казакстанда болгон акыркы окуялар бардык ЖКК өлкөлөрү сабак алууга тийиш. Эң биринчи Өзбекстан сабак алыш керек. Ар бир өлкө коопсуздугун күчтөндүрүүгө тийиш, деди Лукашенко. Булак Назар Ньюс Чекиторг. Музыкант Викрам Рузахуновдун үй бүлөсү менен түшкөн сүрөтү жарыяланды. Бул тууралуу Азиз Абакиров социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Викрам баарыңыздарга ыраазы. Жакында баарыңыздарды өзүнүн концертине чакырат. Кыргыз өлкөсүнүн жарандары дүйнөдө эң жакшы жарандар, деп жазды Абакиров. Булак Супер Чекиткейжи. Жомарт Оторбаевга өкүм чыгып 300 000 сом айып салынды.
Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 300 000 сом айып салуу жазасы берилди. Бул туурасында 1-Май райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Өкүмдү 1-Май райондук соту 30 декабрда чыгарганы белгилүү болду. Ал төлөй турган айып пул мамлекеттин эсебине которулат. УКМК Оторбаевди Кумтөр кенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында өткөн жылдын 16 сентябрында кармаган. Ал Кумтөр Gold Company ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук чыгарып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдугун берген деп айыпталган. Ал эми 20 ноябрда мурдагы премьер-министрдин баш коргоо чарасы кайрадан каралып, эч жакка кетпөө тил каты менен абактан бошотулган. Булак Спутник чекиткейжи. Президент Садыр Жапаров кыска мөөнөттүк эс алуу өргүсүнө чыгыптыр. Эң туура позиция. Төмөнкү эки итти адам экен деди эле да, келишимди бузбаса, өз элинен жеме угуп жатса да келишимди бузбаш керек деп аскер жөнөтсө, ага кошумча казак-кыргыз бир тууган деп жеке өзүнүн тапшырмасы менен Кыргызстанга келген казак жарандарын канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, тосуп алып маңдайынан сылап тамагын берип узатып жатса, анан эле тигил экөө кылтыйып мамлекеттик каналдары менен өздөрү чалган боткону Кыргызга шыбап кирсе, эмне кылыш керек эле? Колум бошобой жатат, жыйынга катыша албайм дегенге болбойт. Онлайн жыйынга чыгып алып ит экенсиңер дейт беле? Же эч нерсе билбеген, сезбеген маңыроо момун болуп булардын жыйынына катышат беле? Албетте эс алуу өргүсүн шылтоо кылып басып кетет. Түшүнүштү тиги экөө. Булар Баткен окуясынан кийин эле түшүнүшү керек болчу. Кыргыз ичара чабышкан менен сырттан жоо келсе байрагынын түбүнө чогулаарын. Кыргыздын эл башына сөз тийсе, кыргыз бир заматта эл башын тегеректеп жыйналаарын. Булар түшүнүшү керек эле, кыргыздын тышкы күчкө каршы заматта кылкылдап келип бир муштум болуп биригерин. Өкүнүчтүү, жетпей жаткансы тиги сарыга. Бактыгүл Иманбек кызы. Орусия, кыргыз, чечен, өзбек тектүүлөр ортосунда массалык мушташ чыкты. Москвада Кыргызстандын, Өзбекстандын жарандары жана Чеченстандын тургундарынын катышуусунда массалык мушташ болду. Гжель көчөсүндөгү чайканада чыккан жаңжалда 2 адам оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу орусиялык басылмалар укук коргоо органдарындагы булактарына таянуу менен жазып чыгышты. Алардын айтымында жаңжал 9 январь күнү эртең менен бири экинчисинин уюлдук телефонун урдоого аракет кылганынан улам башталган. Натыйжада 10 чакты адам катышкан жаңжал бычак менен ок атуу менен аяктаган. Жабырлануучулар ден соолугуна байланыштуу дагы деле көрсөтмө бере албай жатышат. 3 адам кармалган. Укук коргоо органдары Орусиянын мыйзамдарына ылайык адам өлтүрүү, ден соолукка атайылап анча оор эмес зыян келтирүү беренелери боюнча тергөө иштерин баштады. Курал жаракты, ок дарыларды, жардыргыч заттарды жана жардыргыч түзүлүштөрдү уурдоо же опузалап алуу жана адам өлтүрөм деген денеге оор залал келтирем деп коркутуу боюнча кылмыш иши козголду. Булак репортер Чекиткейжи.